Германияда мас алаңында машина айдап кармалгандар Кыргызстандагыдай 17.500 сомдой айыппул, балким пара менен кутулуп кете алабы? Туш келди таштандырып аткандар же көчөгө түкүргөндөрдү кандай жаза күтөт? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Кыргызстанда талкуу жаратып жаткан жаңы эрежелер, жаңы айыппулдар маселесинин Германиядагы өңөтүн көрсөтөбүз. Бизге Берлиндеги мекендештер дагы көмөктөшмөкчү. 5500 штрафыңарды келип алып кеткиле. Арак ичип 15-17 миң сом төлөп, кайрадан мыйзам бузуп жүрө берсе боло берет экен да. Төлөө жүрүп, мисалы 300-400 евродон ашып кеткен иши сотко өтүп кетти. Ар бир жердин айыппулдары ар башкача. Ал 20 евродон 100 еврого чейин болот. Анда сөз баштан болсун. Кыргызстанда укуктук мамилелерди тескеген 5 жаңы кодекс ишке киргенине туура 1 ай болду. Тартип бузуулар жөнүндөгү кодекске ылайык жол эрежелерин бузгандарга жана айлана тегеректи булгагандарга айыппулдун эстелеп көбөйгөнү кызуу талкуу жаратууда. Жаңы кодекс боюнча мотор шлем жана коопсуздук кемерин тагынбай койгондор баштагыдай 300 сом эмес 1000 сомдон 3000 сомго чейин айып тартат. Ылдамдыкты уруксат берилген чектен 40 чакырым саатка ашырып жиберген айдоочулар 7500 сом айыппул төлөйт. Ал эми ичимдик ичип алып автоунаа айдагандар мурдагыдай 10000 сом эмес 17500 сом айыпка жыгылат. Ошол учурда мастыгын аныктоо жөнүндө талапка баш ийбей койгондорго 5500 сом айыппул каралган. Айыппулдун көбөйгөнү менен жол эрежелерин бузгандар айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылбайт. Айдоочулар арасында жаңы эрежелерди колдогондору да, нааразы болгондору да бар. Аны менен биздин жолдогу немелерди, тартип бузууларды оңдой алышпайт. Ал айыппулду ошончо акча салгандар эле дагы бирөөнүн чөнтөгүнө кетет. Мурунку эле система болот, элге эле кыйынчылык болот. Төлөгөнү келгенде кыйналып калабыз, ал жагынан жаман болуп атат. Бир жагынан кымбаттатканда жол эрежесин бузбайбыз, кымбат болот дейт. Ошол жагы да жакшы болуп атат да. Эң аз штраф 1000 сом деп атат. 1000 сомду табыш биз үчүн өтө эле чоң нерсе. Негизи деген туура эле. Көбүнчө жерден авариялар көп болуп атпайбы биздечи. Анан ошону менен деле өзүбүз тарбияланып болушубуз керек. Кайра эле бул коррупцияга эле да. Мисалы 5000 сомго жаздырганча 1000 сомго гаиге берип кетип калган ошол водительдерге эме койдойм да. Тартип бузуу жөнүндө кодекстин 71-беренесинде таштандын атайын каралган жерлерден башка жерге ыргытуу, өрттөө жана түкүрүүгө 5500 сом айыппул каралганы жаңы жоболордун ичинен эң көп талкууланганы болуп калды. Көчөгө түкүргөндөр четтен табылган бул өлкөдө мындай айыппулду кубаттагандар менен катар кескин айыптагандары алтыгөл акса уюштуруп жибергендери да болду. Мамлекетти урдап жеген ичкен жана карызга батырган ушу жегичтердин урматына 5500 сом штрафыңарды келип алып кеткиле. Айтор талкуу мыйзамдарды кабыл алып берген жогорку кеңештин өзүнө да жетип, айрым депутаттар жаңы кодекстерде алешемдиктерге жол берилгенин моюнга алышты. Ал эми айыппулдардын көлөмү боюнча түрдүү пикирлер айтылды. Анда колунда бар адам күнүгө арак ичип 15-17 миң сом төлөп, кайрадан мыйзам бузуп жүрө берсе боло берет экен да. Мыйзамда ошондой башка. Ошону туура деп эсептейсиздерби деп суроо берип атам да. Ошону өзгөртпөйсүздөрбү? Ар кандай пикирлер айтылды, 17 миң көп деп. Менин оймо койсоңуз 170 миң сом кылсаңыз деле аз да. Бул биринчиси. Анан кийин аны өмүр бою ошол укугунан ажыратыш керек. Эч кандай 1000 сомду кайра эле төлөп кое берет. Силер канча акча кылсаңыздар дагычы. Бирок ошол 5 күн иштейби, 6 күн иштейби? Мен ушул айыппулду ушундай коомдук иштерге алмаштырганга сунуштайт элем. 50 миң сом айлык алгандар үчүн деле 5500 сом чоң жаза. Көчөгө түкүрбөйм дагы буга башым оорубайт деген адамдар көп болсо бул мыйзам проблема болмок эмес деп ойлойм да. Кантсе да өкмөт март айына чейин жаңы кодекстердеги кемчиликтерди оңдоп чыкмай болду. Айрым өзгөртүүлөр тезинен жогорку кеңешке киргизиле баштады. Өкмөт а дегенде эле түкүргөн адамдарга салына турган айыппулдун көлөмүн азайтууну чечти. Негизи ошол таштандылар жөнүндө айтсак, 6,5 миң сом бул абдан туура неме да, негизичи. Бирок эми баягы 5,5 миң. Анткени түкүрүктөр да кошулуп калыптыр. Чындыгында биз деле премьер-министр буну дагы туура эмес көрдү. Буну өзүнчө бир башка статья менен жана башка жазасы башка түрдө болсун деген ойду айтты премьер-министр дагы. Бузуулар жөнүндө кодексин карап биз карап
көрсөк ошол жерде белгиленген эмес жерлерде тамеки тартуу деген беренеде 1000 сом каралган экен да. Биздин да жеке оюбуз түкүрүктөрдү деле ошол деңгээлде каралса туура болот деген сунушту биз азыр жогорку кеңешке бердик. Ошол мыйзам долбоорун алкагында экинчи окууда ошол түкүрүктөрдүн штрафын төмөндөтүү боюнча маселе каралат. Өкмөттүн жаңы мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, айып пулдарды азайта баштаганын артка кетенчиктүү аракети деп мүнөздөгөндөр да болду. Кантсе Кыргызстанда сот укуктук реформаларды ишке ашырууну көздөрү айтылган жаңы кодекстердин бири, ошентип айып пулдардын көлөмү менен көпчүлүктүн эсинде калды. Деги эле ол чойгон айып пулдар эреже бузууларды азайтып, жарандардын жоопкерчилигин күчөтүүгө өбөлгө түзө алабы? Биз жол эрежелерин жана коомдук тартипти сактоо маселесинде Германиянын тажрыйбасын билели деп Берлинге келдик. Эреже бул мунага отурардын астында. Ушул эреже кемерди курчангандан башталат. Бул эң маанилүү өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн. Кээ бирлер ойлойбуз го бир ГАИ же полициялар үчүн деп. Жок, эң негизи бул өзүбүз үчүн да. Бактияр Эдилбеков Германияда жашап атканына 13 жылдай болду. Учурда немис толкуну телерадио компаниясында IT адис болуп иштейт. Ал унага отуражы менен эле коопсуздук кемерин тагынуу зарылдыгын эскертти. Себеби Германияда айдоочу болобу же жүргүнчү болобу кемерди тагынбай койсо 30 евро же 2300 сомдон ашык айып пул төлөп калат. Айып сала турган болсо айдоочуга салынбайт да. Ар бир кишинин өзүнө салат. Мисалы, жанында ким айдоочу кетип бартат, кемерин курчаган болсо аларга айып салынат. Бирок бул жакта автоматтуу түрдө эле баардыгы машинага отурду, кемер бааланат, курчанат. Ошол негизде аябай жакшы деп ойлойм. Бул анткени ар бирибиздин өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн. Бизде мен кызык нерселер болот. Кыргызстанга барганымда, эгерде мен ушу рульде отуруп калсам, мен сөзсүз түрдө мен чогуу жүргүнчүлөрдү курчангыла деп айтам. Айтпастан мен аларды кээ бирде мындай эмеге заставить эткенге туура келип калат да. Эми жакын адамдарым боломбу. Анан кээ бир мындай бейтааныш адамдар же мындай алысыраак эле тааныштар отуруп калса, артта мисалы артындагыларды таанып алыңыз десем, айтат: "Ой, биякта кереги жок. Бияктан кармабайт" депчи. Алар дароо эле ГАИни ойлошот. Бирок бул негизги максат ГАИ үчүн эмес да, өзүбүз үчүн. Артта 3 место болсо, 3 орун болсо, 3 орун эле салат да, андан көп салбайт. Андан сырткары мисалы балдар ошол отуруштары жок, көрсө дагы чоң штраф да. Анткени коопсуздук эрежесин бузуп аткандыгы үчүн. Германияда жол эрежелеринин сакталышын камсыздоо үчүн пункт же упай аттуу система колдонулат. Айдоочу эреже бузган сайын анын ооругуна жараша айдоочуга айып пул менен кошо белгилүү бир сандагы упай берилип турат. Андай упай же эскертүүлөр топтолуп отуруп саны 8ге жетсе, анда айдоочу чоң маселеге туш болот. 8 упайдан эгерде ар кандай бузуп, эрежелерди бузуп, ошол упайлар топтолуп кетсе, 8ден ашып кетсе, айдоочулук күбөлүк алынат да. Анан атайын бир курстар бар. Ошолорду жоюу деген. Ошол курстарга атайын жиберишет. Анан ал дагы финансы жагына дагы чоң таасирин тийгизет, убакыт дагы тийгизет. Ошондо бир нече убакыттан кийин аларды жойсо болот, кайра алса болот. Кээ бирлерин болсо кайрадан тапшыртат. Ошондой. Бирок ошого көп жеткизишпейт негизи чындап. Бир мисалы мен эгерде кызылга өтүп кете турган болсом, биринчи акчалай айып пул берилет, андан сырткары упай берилет. И жана айдоочулук күбөлүктү кайсы эмесине жараша, деңгээлине, даражасына жараша 2 жайга же 3 айга алынат да. Айып пул келгенден кийин сөзсүз төлөшөт да. Мындай төлөбөй койгон, кечиктирген учурлар аз болсо керек. Көпчүлүгү эле эми кечиктирген сайын ошончо пения деп коет, пения көп кете берет да. Ал чогулуп отуруп кийин аябай эле көп акча болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен аны төлөбөй койгон мен оюмча невыгодно да. Төлөшөт. Мүмкүн жана кээ бир нерселер бар.
төлөбөй жүрүп мисалы 300-400 евродон ашып кеткен иши сотко өтүп кетти. Айып пул демекчи, Германияда жол эрежелерине байланыштуу эң минималдуу 5 евролук штраф кызыл күйүп турганда жолдон өтүп кеткен жөө адамдарга салынат. Айып пулдун өлчөмү жол эрежелери канчалык одоно бузулганына жараша өсө берип 1000 евродон ашат. Бул өлкөдө эң аз айлык 1,5 евронун тегерегинде экенин эске алганда, жол эрежесин бузуу айрым айдоочулардын капчыгын эңшерип, кеминде жарым маянасынан ажыратып коюшу мүмкүн. Мисал келтирсек, Кыргызстандагы жаңы кодексте унаанын ылдамдыгын белгиленген чектен 20 же 40 чакырым саатка ашырып жиберген учурларга гана экипажга айып каралган. Германияда болсо ылдамдык 5 км/саатка көбөйгөн сайын айып пулдун көлөмү, опайлардын саны да өсүп турат. Ылдамдыкты кескин көбөйтүп жиберген айдоочу Кыргызстандагыдай 7500 сом менен кутулуп кете албайт. Айып пулдар кандай эсептелерин бизге Берлин полициясынын башкы комиссары Оливер Войцек өзү түшүндүрүп берди. Bei der Geschwindigkeit ist es natürlich sehr unterschiedlich. Ылдамдыкка келсек, кырдаалга жараша ар кандай эрежелер бар. Мисалы, калк жашаган же жашабаган аймактарга жараша айып пулдун өлчөмү өзгөрүп турат. Эреже боюнча, эгер көрсөтүлгөн чектен 21 чакырым саатка чейин ашып кетсе, анда 600 еврого чейин айып пул салынат. Айдоочуга 2 упай берилет. Андан тышкары 3 айга айдоочулук күбөлүгү алынышы мүмкүн. Мындан тышкары, кызыл жарыктан өтүп кете турган болсо, убактысына жараша айып пул чектелет. Маселен, кызыл күйгөндөн кийинки 1 секундтун ичинде болсо 90 евро салынып, 1 упай топтолот. Эгерде 1 секундтан көп болуп кетсе, 2 упай берилет. Ал упай 2,5 жылга чейин жоюлбайт. Андан тышкары 200 евро айып пул 1 айга унаа айдаганга тыюу салынат. Германияда адам өлүмүнө себепчи болгон айдоочулар кырсыкка түрткү берген шартка жараша 5 жылга чейин абакка кесилип 6000 еврого чейинки айып пулдарга туш болушу мүмкүн. Ичимдик ичип алып унаа айдагандарды да катаал жаза күтөт. Эгерде айдоочу мас абалында унаа айдап баратып кармалган болсо, ага ар кандай эрежелер колдонулат. Кандагы алкоголдун көлөмү 0,5 миллиграммга чейин болсо жана ал кишинин 2 жылдан көп айдоочулук тажрыйбасы болсо, ага айып пул салынбайт. Эгерде кандагы алкогол 0,5тен 1,9 миллиграммга чейин болсо, 500 евро штраф салынат, 2 упай берилет. Ошондой эле 1 айга чейин унаа айдаганга тыюу салынат. 1,1 миллиграммдан өйдө болсо, кармалган кишинин бир орточо маянасы айып катары алынып, анын иши сотто каралып, 1 жылга чейин унаа айдаганга тыюу салынат. Өзүңүздөр байкагандай, Германияда жол эрежелерин бузган айдоочу же жөө адам Кыргызстанга караганда кыйла катаал жазаланат. 21 жашка чейинки айдоочулар кызуу абалда унаа айдаса, 2 жылга чейин айдоочулук күбөлүгүнөн ажырайт. Кыргызстанда тартип бузуу жөнүндө кодекс күчүнө киргенден кийинки 4 күндүн ичинде эле мас абалында машина айдаган 15 киши кармалып, жалпы суммасы 262 миң сомдон ашык айып пул салынганы белгилүү. Ал эми Германияда ичип алып унаа айдагандарды канчалык көп кездештирүүгө болот? Андайлар жок эсе дейт мекендешибиз. Мен буга чейин көргөн эмесмин, мас абалында айдап түштү же ушундай экен деп кармалгандарды же өзүм ошондук айда ичип алып туруп аны айдайм дегендерди көрдүк. Дүйнөдөгү жолдору коопсуз өлкөлөрдүн дээрлик баарында мас абалында автоунаа айдагандарга катаал чара көрүлөт. Британияда канындагы алкоголдун көлөмү 0,8 миллиграммдан ашып кеткен айдоочуларды 6 айлык абак жазасы жана чексиз айып пул күтөт. Алар 1 жылга чейин машина айдоо укугунан ажыратылат. Швецияда кандагы алкоголдун көлөмү 0,2 миллиграммдан ашса эле, айдоочу автоунааны канчалык мыкты башкарып келет басын, ал кылмыш жасады деп эсептелет жана айдоочулук күбөлүк убактылуу алынат. Айдоочу канчалык мас экенине жараша 2 жылга чейин абакка кесилиши да мүмкүн. АКШнын мыйзамдары штаттарга жараша өзгөрүп турат. Маселен, Нью-Йорк штатында ичип алган айдоочу биринчи жолу кармалса 90 күнгө чейин автоунаа айдоо укугунан ажырайт. $500 чейин айып пул төлөйт. Кандагы алкоголдун көлөмүнө жараша 15 күнгө чейин камалып, керек болсо атайын курстарга жиберилиши мүмкүн. Орусиянын мыйзамдары боюнча мас абалында машина айдагандар кеминде 1,5 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажырап 30 миң рубль айып пулга жыгылышы керек. Автоунаасын мас адамга убактылуу берип койгондорду да ушундай эле жаза күтөт. Экинчи жолу кармалгандарга 300 миң рубльга чейин айып пул салуу жана 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган.
Тажикстанда бул багыттагы мыйзамдар 2017 жылы катаалдашкан. Ага ылайык ичимдик ичип алып унаа башкаргандар 15 000 сомону же $1,5 миң чейин айып тартат, же 15 күнгө камалып унаа айдоо укугунан 5 жылга чейин ажырап калышы мүмкүн. Эми Германияда жол эрежелери кантип көзөмөлдөнүп, аларды бузгандарга айып пулдарды кимдер саларын айтып берели. Биринчиден, Берлинде жол эрежелеринин сакталышына шаардын ар кыл аймактарында орнотулган камералар көз салып турат. Мына мен айтып жаткан жанакы блицер деген, бул вспышка орусча. Немис баш каласында 4,5 жылдан бери жашап, бир нече ай мурда унаа айдаганга уруксат алган кыргызстандык инженер Кумар Кожобаев бизге бул камералардын сырын айтып берди. Негизи бунун милдети ылдамдыкты өлчөө жана кызылга өтүп кеткен машинелерди сүрөткө тартып алуу да. Булар ошондой жерлерде коюлат, булардын алдында белги коюлат, жол белгиси коюлат. Ошо жол белгисинен кийин анан блицерлерди орнотушат да. Ошо тартып алган сүрөттөр булар бир нече жумадан кийин почта аркылуу келет. Машинеси бир адамга жазылуу да. Ошонун почтасына келет и штраф аркылуу келет да. Эми бул ушундай вспышкаларды, блицерлерди жөн гана жерлерде коюлбайт. Көп авария болгон жерлерде, көп жол эрежесин бузган жерлерде коюшат. Ошондуктан жардамы көп да. Берлинде жашагандар өздөрү алдын ала билишет. Анан бирок башка шаарлардан келгендер билбейт да. Бирок андан тышкары буларды жаңы жерлерге орнотуп да турушат да. Жаңы жерлерге орноткон жерлерде башында эч ким билбей турат, анан кийин баарына маалым болуп калат. Бунун артыкчылыгы мисалы адамга белгилүү болот. Адамдын алдына фактылар берилет да. Мисалы гаишниктер жөн эле да токтотуп коюшу мүмкүн биздин мекенибизде. Буларга фактын алдына коюп коет, сүрөттү доказательство аркылуу берип коет. Анан арга жоктон штраф төлөөгө муктаж болушат да адамдар. Берлинде машиналарда полициялар отурат да. Жөнөкөй эле машиналар болушу мүмкүн. Алар ылдамдыкты кайра эле ушундай кызылга коюшат. Машинанын ичинде камераларды коюп турушат. Кадимкидей сүрөткө тартып, анан айдоочунун ээсине почта аркылуу штраф келет. Камералардан сырткары айып пулду көчөдөгү полиция кызматкерлери да салышат. Кызыгы алардын арасында форма кийгендери да, жарандык кийимчендери да, полиция унаасы менен же жөнөкөй унаа менен жүргөндөрү да бар. Андыктан караны көрүнбөсө эле жакын жерде полиция жок деп ойлоо жагылыштык болот. Мындан тышкары Ordnungsamt аттуу коомдук тартип көзөмөлдөгөн мекеменин өкүлдөрүнүн да айып пул салууга укугу бар. Алардын баары чогулуп, жөө адамдардан тарта айдоочуларга чейин, керек болсо велосипедчен адамдардын да жүрүм турумун тескешет. Велосипедчи жүргүнчүлөр алар атайын ушундай каралган жолдордо жүрүш керек. Экинчиден, мисалы үчүн ошол эле унаа айдоочуларын булар да жол жүргүнчүлөр катары эсептешет да. Ошондуктан буларда мисалы үчүн светофорду караш керек. Кызылга өтсө буларга да штраф болот. Мисалы үчүн кызылга өтүп кетсең 60 евро штраф төлөп калышың мүмкүн. Анан сен кызылга 1 секунддан кийин уже карап сен атайын өткөн болсоң 100 евро төлөп каласың. Өтүп анан да бир адамга сен кокус ыңгайсыздык жараткан болсоң, анда сен уже 120 еврого чейин төлөп калышың мүмкүн да. Аны да ошо жолдо полициялар карашат көбүнчө. Келип, мисалы үчүн сени токтотуп, сага штраф салган учурлар болгон да. Мен өзүм немемде болбогон, бирок көбүнчө мен тааныштардын учуруна кездешкен. Ошондой штраф төлөп калганы. Мисалы үчүн бир бала ошо жолдон кетип баратып Берлинде. Ошо кызыл светофорго өтүп кетиптир. Эми ал эч ким көрбөйт деп өтүп аткан болуш керек дейм. Анан ошол жерде өткөн жеринен полицейский машина келип токтоп, алга штраф салган күндөр болгон да. Анан ал бала 100 евро төлөп калыптыр. Айтор, Берлиндин өзүндө эле жол коопсуздугунан тарта коомдук тартипти көзөмөлдөгөн 16 000ден ашык полиция кызматкери бар. Айып пулдар эселеп чоң болсо, бул жакта да Кыргызстандагыдай тартип коргоо органдарын паралап кутулгандар болуп жүрбөсүн. Берлин полициясынын башкы комиссары биздин мындай сурообузду тамаша катары кабыл алды. Ja, es ist so, dass in Deutschland Германияда коррупция жок эсе.
эгерде 1,5 айдоочулук күбөлүгүнүн ичине акча салып, муну узун жол менен эмес, кыска жол менен бүтүрөлү десе, абалга жараша ал киши түрмөгө чейин камалып кетиши мүмкүн. Мындан тышкары коррупция мамлекеттик кызматкерлердин айлыгына да байланыштуу эмеспи? Полициянын маянасы жакшы болгондуктан паракорчулукка жол берилбейт. Eigentlich nicht nötig ist. Ошентсе да жол коопсуздук жагынан Германияны мыктылардын мыктысы деп атаганга болбойт. 83 миллиондай калкы бар бул өлкөдө 2017 жылы 3100дөн ашык киши жол кырсыктарынан каза тапкан. Бирок бул статистика калктын санына салыштыра келгенде Кыргызстандын көрсөткүчүнөн дала эсе аз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсептөөсү боюнча Германиянын жолдору Кыргызстанга караганда 4 эсе коопсуз. Маселен, бул өлкөдө 100 000 кишиге бир жылда жол кырсыктарынан каза тапкан 4 киши туура келет. Кыргызстанда бул көрсөткүч 15 кишиден ашат. Эми Кыргызстанда талкуу жаратып жаткан көчөгө түкүрүү же айлана тегеректи булгоого байланыштуу Германиянын жана дүйнө өлкөлөрүнүн мисалына токтоло кетели. Дүйнөдө жугуштуу ооруларды алдын алуу жана тазалыкты сактоо үчүн коомдук жайларда түкүрүүгө тыюу салган өлкөлөр же шаарлар аз эмес. Бул багытта 5,5 миллиондон ашык калкы бар. Көпчүлүктүн көз жоосун алган кууз шаар мамлекет Сингапурда мыйзамдар катаал. Бул чакан өлкөдө көчөдө же коомдук жайларда түкүргөндөрдү же жерге чимкиргендерди полиция кармап кетип $2000 чейин айыппул сала алат. Ушунча эле штраф таштанды ыргыткандарга да чектелет. Айыппул Сингапурдагыдай чоң болбосо да Бириккен Араб Эмираттарында көчөгө түкүрбөй эле койгон оң. Дубай муниципалитетинин эрежесине ылайык коомдук жайларда таштанды ыргыткандарга жана түкүргөндөргө 500 дирхам же $135 ашык айыппул салынат. Ал эми чайналган сагызды көчөгө таштагандарды мындан 2 эсе катаал жаза күтөт. Британияда 1990 жылдарга чейин коомдук жайларда түкүргөндөргө 5 фунт стерлинг же учурдагы эсеп менен 450 сомдой айыппул салынып келген. 2013 жылдан тарта башкала Лондондун Энфилд, Уэлтем Форест муниципалитеттери көчөгө түкүргөндөргө 80 фунт же 7200 сомдон ашык айыппул салууга өттү. Коңшу Казакстанда дагы административдик укук бузуулар тууралуу кодекстин майда ээн баштык беренеси түкүргөндөр менен туш келди таштанды ыргыткандарды жазалоого уруксат берет. Ага ылайык коомдук жайларды булгаган адамдар 5ден 20га чейин эсептик көрсөткүчкө тете айыппул төлөшү керек же 10дон 15 күнгө чейин камалып кетет. Маселен, 2017 жылдын сентябрь айында Астананын 27 жаштагы тургуну аялдамада түкүргөнү үчүн 15800 теңге же 3000 сомдой айыппулга жыгылган. Ал эми Германиядачы биз Берлин полициясынан көчөдө түкүргөндөргө кандай чаралар колдонулат деп сурадык. Көрсө, бул багытта чектөөлөр жок экен. Деген менен айлана тегеректи булгагандарга айыппулдар аз эмес. Also wenn ein Fußgänger Көчөдө жүргөн адамдарга жолго түкүрүүгө тыюу салынбайт. Бирок эгерде кимдир бирөө тамекисинин калдыгын же анын сыртын же сагызын же таштанды кагазын ыргытса, ар бир жердин айыппулдары ар башкача. Ал 20 евродон 100 еврого чейин болот. Ар бир шаарда кандай эреже болсо, ошого жараша айыппул төлөнөт. jeweiligen Ort aussieht. Ошентсе да, немис коомунда шамшаркы түкүргөндөрдү же туш келди таштанды ыргыткандарды көп көрбөйбүз дешет Берлиндеги мекендештер. Алар Германияда кезекке туруудан баштап тазалыкты сактоого чейинки жөнөкөй эрежелер мыйзамсыз эле сакталарын айтышат. Мен негизи Кыргызстандан эле ошондойду көп көрдүм деп ойлойм. Бул жерде көп эли жанында салфетка алып жүрүшөт. Мисалы, оозунан чыгабы же эметеби ар дайым салфетка менен колдонуп туруп мусоркага салып, ошондой бир тарбиясы бар буларда. Ошону жакшы деп эсептейм мен. Эң башынан бул өзү адамдардан башталат. Алар өздөрү бири-бирине замечание кылып турат, бири-бирине айтып турат. Анан уже эми же болбой же укпай же ошондой эметип бараткан случайларда может быть полицияга чалып же башка органдарга чалууга туура келет. Элдер биринчиден бири-бирин көзөмөлдөйт. Бизде мисалы акчам жок деп коюш мүмкүн. Же болбосо тоотпой деле коет бизде. Бул жерде антпейт, уже сени кармайт, уже паспорт алат дагы ошол жерден эле чек жазып, штраф жазып, колуңа карматып коет. Төлөйсүңбү, төлөбөйсүңбү, ал уже сенин өзүң жеке ишиң. Бирок төлөбөй койсоң, анда пеня дагы өсүп кетет, процент дагы болот. Аягында $50 евролук штраф болсо, ал 300 еврого өсүп кетиши мүмкүн. Аягында баары бир төлөгөнгө муктаж болосуң.
Штрафтарды немистер бүт акчасына аябай тыккан болушат. Анан ашык акчаны эч ким бергиси келбейт. Ал 1 евро болобу, 2 евро болобу, аны по-любому акча болуп калат да немистерге. Ошон үчүн чоң акча болобу, кичинекей акча болобу бергиси келбей турушат да. Ошон үчүн мыйзамды бузушпайт. Бул өзүнүн коомдун аң сезими ошого чейин жеткен деп ойлойм. Бир четинен, экинчиден бири-бирине жардам берип башташкан да мындай. Бири-бирине катуу сөз айтпай, агрессия көрсөтпөй, бири-бирине сыймай меле жакшы өнүп кеткен да. Биз үчүн бир жакшы өргө болду да. Биз өзүбүздү сырттан бир критика катары карап, бул жүрүш-турубузду бир сырттан караганга бир мүмкүнчүлүк болду. Бир жагынан эл баары катуу талкуу алып, бир жагынан ушул жагы жакшы болду. Анан экинчиси биз Берлинде айтып кеткен болсом, бул жерде андай чоң актуалдуу маселе эмес. Эл бир жагынан маданияттагы, анан бири-бирин тарбиялоо маселеси жакшы каралган. Анан кичинекей бала бакчадан баштап булар айлана чөйрөгө, жапайы жаныбарларга, суу, жер баардыгын камтыган бир комплекстүү концепция менен тарбиялашат балдарын. Мектептен кийин дагы улантат. Кыргыз мекендештердин оюн Германияда узактан бери жашаган чет өлкөлүктөр ырасташат. Алардын бири 8 жылдан бери немис коомчулугу менен жуурулушуп жашап келе жаткан ирандык программист Хамид Садыгян биз менен кыскача маектешип, өз байкоолорун ортого салды. Германиянын башка шаарларына салыштырмалуу Берлинде эреже бузгандар көбүрөөк. Балким бул шаарда башка өлкөлөрдөн келген адамдар көп болгондуктан ушундай болушу мүмкүн. Ошентсе да жалпысынан Германияда эл эрежелерди, мыйзамдарды жакшы сакташат. Мисалы, жолдо унаа жок болсо да жашыл жарыктын күйүшүн күтүп тура бергендер бар. Алардын көбү немистер. Алар өзгөчө балдары менен жүргөндө эрежелерди бузбаганга аракет кылышат. Ошондой эле тартип бузулса, алар көз караштары менен билдирип турушат. Сөз айтпашы мүмкүн, бирок көз караштары менен кайсы бир кадамың туура эмес экенин билгизип коюшат. Башка маданияттын өкүлү болгондуктан алар эмнени айткысы келгенин башында түшүнбөшүңүз мүмкүн. Бирок убакыт өткөн сайын үйрөнөсүз. Биздин маектештер бир ооздон белгилегендей, Германияда мыйзамды сыйлоо маданияты, жүрүм-турум эрежелери бир күндө калыптан калган эмес. Ошентсе да Берлин полициясынын комиссары Оливер Войцик буга катаал мыйзамдар жана айыппулдар өз салымын кошконун айтат. 1960 жылдары Германияда унааны ээн эркин айдашчу. Алар айдаган ылдамдык азыр өлүмгө алып келүүчү ылдамдык деп эсептелет. 1970 жылы алгачкы радар унаалары пайда болгон. Андан бери мыйзамдардын жакшырышынан улам баардык тараптын салымы жана өз ара түшүнүүсү менен көп жылыштар жасалды. Баардыгыбыз эрежени бузбасак, кырсык аз болот деген өнөктүктөр уюшулду. Албетте, бирөөнүн катасынан кырсыктар болуп калат. Аларга тиешелүү чаралар көрүлөт. Мурда ылдамдыкка байланыштуу чектөөлөр болсо да, көзөмөл начар эле. Айыппулдардын көлөмү да жогору болчу. Мисалы, кызылдан өткөндө айлыгынын жарымына чукулун төлөчү. Бул чөнтөккө урат. Албетте, эл көп акча тапкан сайын айыппулду да көбөйтүү керек. Акча жөнүндө кеп болуп жаткандыктан адамдар эреже бузаардан мурда жакшылап ойлонушат. Ошол учурда Берлин полициясынын өкүлү эрежелер иштеш үчүн тиешелүү шарттар түзүлүп, көзөмөл жагы да жолго коюлушу зарыл дейт. Ал маегибиздин соңунда Германияда да айыппулдар маал менен көбөйүп турарын, бирок аларды элдин калың катмарына жеткирүүгө өзгөчө көңүл бурууларын кошумчалады. Германия демократиясынын чордону саналган дал ушул Бундестагта да жаңы эрежелер, жаңы мыйзамдар байма-бай кабыл алынып турат. Аларды кабыл алып гана тим болбостон, аткаруу жана көзөмөлдөө жагы жөнгө салынган. Эң кызыгы, катардагы жарандар да мыйзамдарда аткаруу жана көзөмөлдөө жагына өз салымын кошконун бул программадан көрдүк окшойт. Жоопкерчиликтүү жарандар көбөйө берсин деген ниетибиз менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аман туруңуздар.